Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Садыр Жапаровдун президенттик кызматына расмий киришкенине 2 жыл. 28 январда Садыр Жапаровдун Кыргызстандын президенттик кызматына киришкенине 2 жыл болду. Буга байланыштуу анын маалымат кызматы Жапаровдун өткөн жылдын февраль айынан бүгүнкү күнгө чейинки ишмердүүлүгүн чагылдырган сүрөттөрдү жарыялады. Администрациядан белгилегендей, мамлекет башчынын сайтындагы ал сүрөттөрдүн көпчүлүгү буга чейин эч жерде жарыяланган эмес. Эске салсак, Садыр Жапаровдун президенттик кызматка киришүү алдындагы ант берүү аземи 2021 жылдын 28 январында өткөн. Ал Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармонияда болуп, ага кыргызстандыктар жана чет элдиктерди кошкондо 1000ге чукул адам катышкан. Садыр Жапаров Кыргызстандын эгемен тарыхындагы 6-чы президент. Kırgızstan depte gönlüm mangay terdi, kızmat kılgın jön жүрбө басып жерди, жанар тоодой тең атылып күкүрөктөр, жалпы журттун бирге буюп акыл кенчи, манас суккан жүрөктөр бирге согуп, мекенчил эл болууга мезгил келди. Келечекке бир гана жол, Кыргызстан деп мекенчил бол. Öçmesin Kırgız izi, hayratındı turçuttan kılıç mizi, kabılanlar ülkesi Kırgızstan dep, kelecektin seni menen bolsun işi, mekençil sezim gana jurttu saktay, ansız takır maydalanak bon içi. Kelecekке bir gana jol, Kırgızstan dep mekençil bol. Эки айдан бери уулун таппай жаткан эне коомчулуктан жардам сурайт. Бишкекте жолдош уулу Нурлан 2 айдан бери дайынсыз болууда. Ага бүгүнкү күнгө чейин табылбай жатканына байланыштуу апасы жана милиция коомчулуктан жардам сурайт. Ленин райондук ички иштер башкы башкармалыгынын маалыматына ылайык, 1996-жылы туулган жолдош уулу Нурлан 26 ноябрда Ак Ордо конушундагы үйүнөн чыгып кеткен, бойдон кайтып келген эмес. 23 декабрда апасы милицияга кабар берген, бул факты каттоого алынган. Нурлан Насип эшигинин алдына бир нерсе чачып кеткен аял байланышып түшүндүрмө берди дейт. Ырчы Нурлан Насип эшигинин алдына белгисиз аял бир нерсе чачып кеткенин социалдык тармактагы баракчасына жазды. Ал видеосу менен да бөлүшкөн. Андан бир аялдын батирдин эшигине бир нерсе чачканын байкоого болот. Ырчы мырза аялды тааныгандар болсо маалымат берүүнү суранган. Аалымдарга көргөзсөм карадуа дешти деп жазды ал. Бул билдирүүдөн кийин видеодогу аял байланышканын Нурлан Насип кабарлаган. Айтымында аял уулу жана кызы менен келип жолугуп, окуя боюнча түшүндүрмө беришти деп жазган Кактус Кейджи сайты. Жогорку кеңештин депутаты Жаныбек Кыдыкбаев элге кайрылды. Ата журт Кыргызстан фракциясынын лидеринин орун басары, агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитети төрагасынын орун басары Жаныбек Кыдыкбаев Кыргыз элине кайрылуу жасады.
Ал бул тууралуу өз Facebook баракчасы аркылуу билдирүү таратты. Анда эл өкүлү мындай деген: урматтуу мекендештерим, 2-3 күндөн бери мен демилгелеген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары жана ардак наамдары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбооруна карата түрдүү пикирлер айтылып жаткандан улам үн катып анын акыйкатын айтып коеюн дедим. Акыйкатта бул мыйзам долбоору көп балалуу энелердин сый ургаалдарга ээ болуусунун юридикалык статусун бекемдөөгө багытталган. Кандайча аталган мыйзамдын 9-беренесинин 3-бөлүмүн 3-пункт менен толуктап жатабыз. Жалпак тил менен айтканда Баатыр эне ордени 7 же андан ашык бала күткөн апаларга, эже карындаштарга берилет. Маселен, үй бүлөдө 7 бала болуп, анын бирөөсү же экөөсү кырсыктан уламбы же ооруданбы же башка шарттардан улам кайтыш болуп кетсе, Кудай анын бетин ары кылсын албетте. Каза болгон балдары дагы эсепке кирет жана энеси Баатыр эне орденин ала алат. Буга чейин мындай норма жок болгон үчүн айрым апаларыбыз мындай сый ургаалдардан куру калышкан. Бул жаңы норма эне даңкы сыйлыгына дагы тиешелүү. Буга чейин Баатыр эне ордени менен сыйлоодо асырап алган балдар дагы эске алынчу жана ата мекенди, анын мамлекеттик кызыкчылыктарын коргоодо адам өмүрүн сактап калууда, мыйзамдуулукту жана укук тартибин камсыз кылуу боюнча жарандык парзын аткарууда курман болгондор же дайынсыз жоголгондор эсепке алынган. Эми бөөдө кырсыктан каза болгон балдары сыйлык ыйгарууда эске алынат болгону ушул. Бул жерде мораль жана нравдуулуктан чыгып кеткен эч нерсе деле жок. Кырсык ар кимдин башында бар. Кактус медиа маалымат агенттигинин азаматтары кричащий заголовок менен берген экен. Социалдык тармакта 2-3 күндөн бери мени төбө астыга алышып жакшы эле моокумдарганышты окшойт. Албетте, маалымат деле журналист үчүн товар, аны өткөрүш керек, бирок акыйкат дегенди кайда катабыз. Эми ага анча деле териккен жокмун, болгону жалпы эне болуу бактысына ээ болгон апа, эже, карындаштарга түшүндүрүп коеюн дедим. Бейиш эненин таманы алдында энелердин көз жашы бөөдө төгүлбөсүн деген Жаныбек Кыдыкбаев. Ассалам алейкум туугандар, Москвадагы мекендештер. Биз экинчи оюнга старт бердик туугандар. Бул эки матизди сразу айтып кетейин, айтпасам болбойт. Биздин биринчи турда машиналарды уткан адамдарга акчасын бергенбиз. Бул оюнда 3 машинанын тең акчасы берилбейт, алып мас жаклуу айдайсыздар туугандар. Эки матиз, Ланос алдыңкы приздер. Главный призибиз 2 конвертте 50 миңден бар туугандар. 2 конверт 50 миң, анан 7 телефонубуз бар, 7 iPhone. Мен сиздерге сразу көрсөтөйүн. Бул оюнда туугандар ким көп билет алган, iPhone 13 алат. Ким көп алган, ким көп билет алса iPhone 13 тутасыздар туугандар. Анан бул iPhone 11, будан 6 үчтүк. 6 үчтүк, 6-сыны ким 10дон ашуу билет алгандарга коюп берем, бирөөңүздөр утуп кетесиздер. Көп алгандар адамдардын арасынан бирөөңүздөр утасыздар. Ошондо бул 6-7 телефондон тышкары 110 конвертте 1000 рубльден приздерибиз бар туугандар. 110 конвертте 1000 рубльден приздерибиз бар. Билеттин баасы ошондой эле 500 рубль болот. Билеттин количествосы 2400 болот туугандар. Экрандагы номерге Сбербанк WhatsApp уланган, акчаны которосуздар, чекти жөнөтөсүздөр, бир күндө билет жазып беребиз туугандар. Анан биз башында айтып кеткенбиз, ар бир оюнчулардын атынан жаш балдарга, жанагы ден соолугу чектелген балдарга жардам беребиз. Салымыңыздар зор болот туугандар. Ойноңуздар, утуңуздар, азыркы моментте 300 билет сатылды. Баарыңыздарга ийгилик туугандар. үй камагына чыкты. 27 январда Талаш шаардык сотунда Талаш шаардык кеңешинин төрагасынын орун басары Азиз Курамаевдин соту каралып, үй камагына чыгарылды. Бул тууралуу анын жакындары кабарлашты. Белгилей кетсек, 10 январда УКМКнын басма сөз борбору Талаш шаарынын мэриясынын жана шаардык кеңешинин кызматкерлери коррупцияга шектелип кармалган сүрөт видеолорун жарыялашкан. Маалыматта козголгон кылмыш ишинин алкагында Талаш шаарынын мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгында муниципалдык менчикте турган жер тилкелерин ижарага берүүдө коррупциялык схема аныкталганы айтылган. Ал эми вице-спикердин жакындары Азиз Курамаевдин бул ишке тиешеси жоктугун айтышкан. Эскерте кетсек, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети
Талаш шаардык мэриясындагы жер тилкелерин ижарага берүүдөгү коррупциялык схемага байланыштуу 4 кызмат адамы кармалганын 10 январда билдирген. Кой таш окуясы боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Жеңиш Разаков алдамчылыкка шектелип кармалганына байланыштуу СДПКнын мүчөлөрү билдирүү таратышты. Дача суудагы авиакырсык саясий спекуляциянын темасына экс-президент Алмазбек Атамбаевке жалган жала жабууга аянтчага айланган. 2021-жылдын 11-майында Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун жарлыгы менен Дача суудагы авиакырсыкты иликтөө үчүн Алмамбет Шыкмаматов жетектеген комиссия түзүлгөн. СДПК партиясы 2021-жылдын 16-майында президент Садыр Жапаровдун комиссия түзүү боюнча чечимин колдоп, комиссиянын мүчөлөрүнө жана анын төрагасына ишеним билдиришкен. Ошол кезде президенттин бул демилгесин колдойбуз деген чечимибизди партиянын өз ичинде көптөр сындап чыгышкан, бирок биздин туура иш кылганыбызды убакыт көрсөттү. Комиссия эң ачык айкындуулук, чынчылдык, калыстык менен иштеген. Комиссиянын ишин жыйынтыгы коомчулукка белгилүү. Ал эми комиссия түзүлгөн үчүн президентке ыраазычылык билдиребиз. Анткени мунун аркасында саясий спекуляцияга чекит коюлуп, Дача суудагы авиакырсыктын айланасындагы бардык суроолор четке кагылды. Кечээ Ички иштер министрлиги алдамчылык жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген шек менен Кой таш окуясын иликтөө боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Жеңиш Разаковду кармаганы белгилүү болду. Бул адамдын коомго жакындыгы, шылуундугу, алдамчылыгы Кой таш окуясы боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы болуп турганда да көрүнгөн. Жогорудагыларды эске алуу менен ошондой эле алдамчылык фактыларын, ошондой эле Кой таш окуясы боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Жеңиш Разаков, бийликтен кулатылган президент Сооронбай Жээнбеков, Кыргызстандын президенти Садыр Нуркожоевичтин, УКМКнын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевдин атынан өлкө жетекчилигинен алдамчылык жана башка кылмыштар боюнча айыптары жок адам башында турган көз карандысыз жаңы комиссия түзүүнү суранабыз. Кой таш окуясы боюнча иш миңдеген жарандарыбыздын тагдырына, Кыргызстандын экс-президенттерине, ошол кездеги бардык укук коргоо органдарына жана алардын жетекчилерине тиешелүү иш. Бул саясий окуя. Азыркы президент Садыр Жапаров түзө алган турган комиссияны ачык, чынчыл жана калыс ишин жыйынтыгы боюнча калыс баа берилсин жана биз ага ишенебиз жана өтүнүчүбүз канааттандырылат деп дагы бир жолу ишенебиз деп жазган Темирлан Султанбеков өзүнүн Facebook баракчасына.